Бишкекте Hyundai Sonata менен скутер кагылышып, скутердин айдоочусу ооруканага түштү. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Жол кырсык 8-сентябрда болжол менен саат 21:35 болгон. Hyundai Sonatанын 25 жаштагы айдоочусу Курман Жанатка көчөсү менен түнүктө көздөй баратып, Суворов көчөсүнө жеткенде артка бурулмакчы болгон. Уна бурулуп жатканда аны артынан келе жаткан скутер сүзгөн. Натыйжада скутердин 18 жаштагы айдоочусунун мээси чайкалып, оң буту сынган. Ал Чүй облустук ооруканасына жеткирилген. Уна менен скутер айып коросуна коюлуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кайгылуу кызматы айдоочуларды жол эрежесин сактоого, ылдамдыкты ашырбай айдоого чакырат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. УКМК Кадыр Досоновдун уушкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгууга аракет кылып жаткан учурда кармалды. 2024-жылдын 2-сентябрында Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек арасынан өтүүгө аракет кылып жаткан учурда Ак жол унаа жолу көзөмөл өткөрүү жайында Жеңо Кайманат менен белгилүү криминалдык авторитет Досоновдун уушкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү мурда киши өлтүрүү менен соттолгон 1992-жылы туулган Жалал Абад облусунун тургуну кармалды. Тактап айтканда, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүнүн алкагында Жалал Абад облусунда 2023-жылдын октябрь айында криминалдык кошундарды аныктоо, бөгөт коюу жана алдын алуу боюнча масштабтуу иш-чаралардын алкагында тинтүү иш-чаралар жүргүзүлгөн. Бул иш-аракеттердин натыйжасында жарандын жашаган жеринен жашыруун алып жүрүү үчүн конструкциясы өзгөртүлгөн ок атуучу курал, ошондой эле ок дарылар табылып алынган. Ошол кезде жаран укук коргоо органдарынан качып кетүүгө үлгүргөн. Азыркы учурда кармалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Жалал Абад шаарындагы УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Тергөө уланууда. Ошол эле учурда УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы уюшкан кылмыштуу топтордун башка мүчөлөрү тарабынан жасалган кылмыштын мүмкүн болгон фактылары тууралуу 0995 01 22 10 телефону аркылуу билдирүүнү өтүнөт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Унбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кыргыз Республикасы УКМК тыюу салынган Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү боюнча УКМК тарабынан 2024-жылдын 6-сентябрында тыюу салынган Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун 2 мүчөсү жарандар кармалды. Аксай районунун тургундарына карата түшүндүрүү алдын алуу иш-чаралар жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында ДЭУнун мүчөлөрү Хизбут Тахрир Аль-Ислами радикалдык экстремисттик идеологиясынын зыяндуулугун толук түшүнүп, аталган идеологияны колдоодон ыктыярдуу түрдө баш тартышты. Мындан тышкары алар тарабынан рецидив фактыларын болтурбоо максатында аларга Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан расмий эскертүү берилди. Кыргыз Республикасы УКМК жарандарга Кыргыз Республикасында тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмдардын ишине катышканы үчүн каралган кылмыш жаза жоопкерчилиги жөнүндө эскертет. Кыргызстан Палестинага элчи дайындоо мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ТРТ World каналына берген маегинде айтты. Интервью 6-сентябрда жарыяланды. Азыркы дипломатиялык аракеттер жай жүрүп жаткандай сезилиши мүмкүн, бирок биз чегинбейбиз. Бул да эл аралык аракеттерди талап кылууну улантып жатабыз. Бирок азыркы дипломатия чектелүүдө деген Байсалов Газадагы жагдай кейиштүү экенин кошумчалаган. Интервьюда айткандарын Байсалов Азаттыкка тастыктап, элчилик Палестинанын өзүндө болбой турганын, бул иш башка бир өлкөдөгү элчиге кошумча милдет жүктөө менен жүзөгө ашырылаарын белгиледи. Муну ал Бишкектин Палестинага саясий колдоосун тастыктоо кадамы экенин билдирди. Булак Назар Ньюс Кейджи.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 күн катуу жаан жаап, сел жүрөөрүн эскертти. Бүгүнөн тарта нөшөрлөп жамгыр төгүп, кээ бир аймактарда сел жүрүшү ыктымал. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык 9-10 сентябрь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй ысык көл, Нарын, Ош, Жалал-Абад облустарынын Тоолу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел коопсуздук эрежелерин сактоону эскертет. Үйдөн же акчадан жок. Шелун Оштун тургунунан $40,000 алып, сызга отургузуп кеткен. Ош облусунун Кара Суу районунда алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 28 августта аларга Кара Суунун 24 жаштагы тургуну арызы менен кайрылган. Ал билдиргендей, былтыр ноябрда Акрам аттуу жигит үй сатып алып берем деп $40,000 алып, ошону менен убадасын аткарбай жок болуп кеткен. Бул факт